안녕하세요 여러분. Корей тілін оқып жатқанда bizde ең керектүү нәрсе бар. Ал сандарды билишибиз керек. Корей тілінде екі түрлі сандар бар. Азыркы сабакта биз корей тілінен келген сандарды өтөбүз. Кайсылар бар эле? Кана санай кетейин. Мен силерге 10га чейин санайм. Андан кийин 20га чейин оңой. 20, 30, 40, 50 дегендер башкачараак айтылат. Кыргыз тилинде да. 20, 30, 40 дегенде корей тилинде да ошондой. Кана угуңуздар. Хана, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Bu 10가 чейин. 열, а? 그래서 내일은 10 анан 1도 айтабыз, туурабы? 11ды айтып элесиңер. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, жана 20 уже кыргыз тилинде. Уже 20 болуп кетет. 20 бул корей тилинде сымул деп коет. Сымул. 20, 21, 22, 23 деген эле ошондой эле айтылат кыргыз тилинде. 1-2 кошуп кетебиз. Мисалы, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, анан 30 кыргыз тилинде. 30 сорун болот корей тилинде. Сорун. 31, 32 деле ошондой айтылып кетет. Кана сорун хана, сорун 둘, сорун 셋, сорун 넷, сорун 다섯, сорун 여섯, сорун 일곱, сорун 아홉, сорун 여덟, адашып кеттим. сорун 아홉, анан 40 болот. 40 махын. Эми 41, 42 оңой эле ошондой эле кошуп айтып кете бересиңер. 40га 1ди кошосуңар, 2, 3, 4тү корей тилиндеги сандардычы. 40ты махын деген. 50, шуин, 60, 예순, 70, 일흔, 80, 여든, 90, ахын, 100 уже корей тилинен эмес, Кытай тилиндеги санды айтып кете беребиз. 100 деп туруп. Кытай тилинин санын да өтөбүз.